Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы кылмыштуулуктун алдын алууда, катталган кылмыштардын бетин ачууда, коомдун жана жарандардын коопсуздугун камсыздоодо Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын, министрлер кабинетинин токтомдорун, ички иштер министрлигинин буйруктарын, буйрмаларын жана коллегиянын чечимдеринин талаптарын, өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, 2022 ичинде облус аймагында жалпы криминогендик кырдаалды жана коомдук саясий абалды туруктуу бойдон сактоого жетиштик. 2022 жылдын 12 айында маалыматтардын электрондук каттоо журналына жалпы 12485 окуялар катталып, анын ичинен кылмыштардын бирдиктүү реестрине жалпы 2910 маалымат которулган. Жүргүзүлгөн алдын алуу жана түшүндүрүү иштеринин натыйжасында облус аймагында 27 нааразычылык акцияларын өткөрүүгө жол берилген жок. 2022 жылы Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын катчылыгына жалпы 835 арыз даттануу катталган. Анын ичинен жогорку инстанциялардан ички иштер министрлиги аркылуу 170 арыз даттануу келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 5 багыттагы кадамдык иш-аракеттер мерчеминин негизинде 2022 жылы Жалал Абад облусунда милиция тарабынан аткарылган жумуштары. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын кире беришине көзөмөлдөп өткөрүү пункту жана атууларды кабыл алуу бөлмөсүнөн турган имараты толугу менен жаңыдан курулуп бүтүп ишке киргизилди. Электр тогу менен иштөөчү дарбаза коюлуп, сырткы короонун темирлери сырдалды. ОИИПтин имаратынын чатыры толугу менен алмаштырылды. Имараттын сырткы бөлүгү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, алдына брусчатка басылды. Мыкты дизайндагы жазуулар орнотулуп, кире беришке заманбап эшик терезелер коюлду. Кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерге эстелик тургузулду. Нөөмөт бөлүмү ремонттон өткөрүлүп, мониторлор коюлду. Облус аймагына орнотулган видео байкоо камералары ОИИПтин нөөмөт бөлүмүнө жана жетекчиликтин кабинетине туташтырылды. Имараттын ички бөлүгүндө оңдоп түзөө, сырдоо иштери жүргүзүлдү. Жыйындар жана конференция өтүүчү залдары толугу менен ремонттон өткөрүлдү. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн сырткы жана ички бөлүгү сырдалды. Тергөө ыкчам тобундагы кызматкерлерге 2 бөлмөлүү эс алуучу жана тамактануучу жайы үчүн имарат тургузулуп, чатыры жабылды. 5 айылдык милиция бөлүмчөлөрүнүн ичи тышы капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн ичиндеги жер тилкеге бирдиктүү терезе мамлекеттик кызмат көрсөтүү пунктунун имараты курулуп ишке киргизилди. Нокен районунун аймагында милициянын жаңы 4 курулуш объектиси пайдаланууга берилди. Достук айылдык милиция бөлүмчөсүнүн курулуш иштери республикалык бюджеттен жана Достук айыл өкмөтү тарабынан каржыланып, 6 миллион сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Момбеков айыл өкмөтү тарабынан милициянын аймактык пунктунун проекти жасалып, Нокен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, 1 миллион 800 миң сом акча каражаты жумшалган. Нокен районундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жаңы имаратына райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 1 миллион 700 миң сомдон ашуун каражат сарпталды. Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн карамагындагы бош турган жер аянтына кичи футбол аянтчасы курулуп, Нокен районунун өнүктүрүү фонду тарабынан 2 миллион сомдон ашуун акча жумшалды. Майлуу суу шаардык ички иштер бөлүмүнүн чатыры толугу менен жаңыланды. Бирдиктүү терезе режиминде мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү борбору ишке киргизилди. Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмүндө жарандарды кабыл алуу бөлмөсү курулду. Убактылуу кармоочу жайы оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн короосуна жаңы бирдиктүү терезе имараты курулуп, элге кызмат көрсөтүүдө. Имараттын алдына жаңы флагшток орнотулуп, саптык кароо өткөрүлүүчү жайына асфальт төшөлдү. Кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин ысымы жазылган мемориалдык тактасы орнотулду. Райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын сырты оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ички бөлмөлөрдүн эшиктери жаңыланып, 1-2 кабаты сырдалды. Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн имараты толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлдү. РИИПтин имаратынын кире берген жерине заманбап бирдиктүү терезе курулуп, ишке киргизилди. Анын жанында текшерүү өткөрүү пункту жана атууларды кабыл алуу бөлмөсү курулуп, эмеректер менен камсыздалды. Кызматкерлерди саптык даярдыктан өткөрүү үчүн майдан жасалды. Милиция бөлүмүнүн сырты тыныке менен капталып, толугу менен бүткөрүлдү. Ичине кире бериш жерге ойчулдардын акыл сөздөрү илинип, шыптары пластик менен жасалып, астына кафел төшөлдү. Бөлмөлөрдүн эшик терезелери алмаштырылып, окуу залы толугу менен ремонттолду. Стол, стулдар жаңыланып, проектор орнотулду. Мындан сырткары Ак Коргон аймактык милиция бөлүмчөсүнүн эскилиге жеткен имараты толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Чаткал райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү терезе курулуп, элге сервистик тейлөө көрсөтүлүп келет. Канышкыя айыл аймагында 12 сотук жер тилкесинде 8 бөлмөдөн турган кызматтык турак жай куруу иштери жүрүп жатат. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө 700 миң сомго компьютерлер жана техникалык жабдыктар сатып алынып пайдаланууга берилген.
Тогуз-Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын сырткы бөлүгү ремонттон өткөрүлүп, плац, трибуна жана көмүркана бүткөрүлгөн. Милиция бөлүмүнүн жетекчилигинин демилгеси менен демөөрчүлөрдөн кызматтык Нива үлгүсүндөгү автоунаа алынган. Район аймагына 2 коомдук алдын алуу борборлору курулган. Облустагы коомдук жайларда жана көчөлөрдө коопсуздукту көзөмөлдөөгө 100 даана видео камералар орнотулуп, анын ичинен 35 видео камера ИИМдин борбордук тутумуна туташтырылган. Милиция бөлүмдөрүнүн нөөмөт бөлүмдөрүнө, административдик камераларга, убактылуу кармоочу жайларга 38, ал эми имараттардын ички жана сырткы тараптарына 58 видео камералар орнотулган. Акылдуу шаар долбоорунун экинчи этабынын негизинде облустагы Бишкек-Ош унаа жолдун 30 участкаларына жана Жалал-Абад Казарман унаа жолдун 6 участкасына, Жалал-Абад шаарынын 12 көчөлөрүнүн кесилишине видео камералар коюлган. Жалал-Абад областынын ички иштер башкармалыгынын имаратына 3 даана электрондук кулуптар орнотулуп ишке киргизилди. Белгилей кетсек, курулуш иштери жана видео камераларды орнотууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана демөөрчүлөрдүн колдоосу чоң. 2022 жыл ичинде үй бүлөлүк зомбулуктар боюнча 618 коргоо ордерлери берилген. 12 айда облус аймагында жаш өспүрүмдөргө байланыштуу 7694 жолу профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүп, мектеп мугалимдери, ата-энелер жана окуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Милициянын көчмө кабылдама унаалары 12 айда 827 жолу аймактарды кыдырууга чыгып, 1108 арыз жана кайрылуу кабыл алып, 995 жаранга жеринде юридикалык кеңештер берилген. Коомдук күн иш-чарасынын алкагында облустук, шаардык жана райондук милиция жетекчилери көчмө кабылдама унааларда 116 жолу жолугушууларды өткөрүшүп, 267 жаранды кабыл алышкан. Облус аймагында 10 бирдиктүү терезе шартындагы борборлор элге сервистик тейлөөлөрдү көрсөтүүдө. 12 айда чет элдик 713 жана өлкөбүздүн 41438 жараны соттуулугу бар же жоктугу тууралуу ырастамаларды алуу үчүн кайрылган. Ок атуучу курал жаракка уруксат кагаздарын алуу үчүн 427 жаран кайрылган. Электрондук иш кагаздарын жүргүзүү үчүн бардык милиция бөлүмдөрүнүн кеңселери заманбап компьютердик техникалык жабдуулар менен камсыздалып, жашыруун канал аркылуу электрондук дарекет туташтырылган. 2023-2024 жылдарга карата Жалал-Абад облусунун аймагында ички иштер органдары тарабынан стратегиялык өнүктүрүүнү ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы иштелип чыкты. Стратегиялык өнүктүрүү планы облустун демографиялык, социалдык, экономикалык, коомдук, саясий жана кримтектүү абалдарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын, ички иштер министринин ички иштер органдарынын кызматкерлерине койгон талаптарын жана коллегиялык отурумдардын чечимдерин эске алуу менен түзүлгөн.